Кайненеңер мактаган келин мына мен болом. 2 күндө 300 литр компот жаап, кыштын камын 2 күндө көрүп койгон келин дагы мен болом. Ушул соктун рецепти менен бөлүшө кетейин деп чечтим. Жок кыздар, бул баткен эмес, нак эле ош. Баткенге келин болгондо биринчи мен, анан баткендиктер болуп кетет эле. Эң алгачкы болуп өрүктү данегинен ажыратып алып, ушинтип таза кылып жууп аласыздар. Апам экөөбүздөн лайфхак: зерийип кетсеңер, ушинтип телефонуңуздарды асып алыңыздар. Бул сокко блендер эмес, атабыздын дрель жардамга келет. Учундагы насадкасын чыгарып алып, ошону кийгизип алып, фартукту тагабыз. Баары жука чачырайт. Дрелдин жардамы менен болушунча өрүктү пюре абалына келтиребиз. Даяр өрүктүн пюрөсү ушундай көрүнүштө болот. Үйүңүздөрдө ушундай сито болсо, ошол ситанын жардамы менен аз-маз суу аралаштырып, ичиндеги согун чыгарып аласыздар. Эгер ситаңыздар жок болсо, электин жардамы менен деле өткөрсөңүздөр болот. Бул видеону болушунча досторуңуздарга жиберип койгула. Кийинкисинде шабдолунун согунун рецептин аламын. Менин казаным 80 литр, 80 литрге 50 литр таза өрүктүн согун куюп, үстүнөн 20 литр суу куюп, 2 килограмм таза сахар кетти. Бир кайнап чыккандан кийин үстүндө пенкаларын алсак, согубуз тунук болот. Бул сокко эч кандай мятаны аралаштырыштын кереги жок. Видеом жаккан болсо лайк басып, подписка таштап, комментарийга өзүңүздөрдүн оюңуздарды жаза кетиңиз.